Эфирде Эресейни радиосунун Карачай бөлүмү. Күнүгүз ашкы болсун сыйлы жамагат. Студияда журналист Коркмазылан Салима жорок деп аталган берүүбүздү башталайбыз. Адеп намыс аз болгонду миллетибизде дейбиз. Не үчүн алай? Ана тилибизни билгеле аз болгону үчүн. Кайсы тилге көчүрөлүксе, адеп, намыс, ишленмеклик, адамлык деген сөзлөрүнүн маганалары толу чыгарча. Буруңгула айткаллай, ата-бабабызда жүргенге көрөдерге өчпүз. Картлабла, нартлабла байламлы куру иги шартланы эске түшүрөбүз. Бүгүнкү төлөлөдө жүрген адетте жокну үлгүгө келтиребизми? Огай. Не да болсун тудукчук телефонуну бир иги аңлайды дерикпиз. Андан эсе таанымай койганы ол болгоет. Ол зараллы оюнчак. Бүгүн иги булжунганча көрүп, колуна оюнчак этип туттурган телефонубуз тамласында аны башына айнечик жау болдукту. Бир керечик ойнаганлыкка жукта болмаз демейик. Бир керечик тартканы бла болуп башлайды наркоман. Бир колдон сабилен телефон наркомаллай терге башлаганбыз. Анда кылымыз атланы көргеннен, көзлөрүн сокур эткенден башка да жүрөклөрүндө катылык орулуу болады. Эм учкара оюллары бири-бирин өлтүрген. Ол сабиле өсүп жамагатка кошулсала, атага анага жумушак түлдүле деп тыксырыкпыз. Да бүгүнлүктө уллула кесибиз урлук сала турабыз да тамласында ол халга жетер үчүн. Сабиледе не терслик барды? Гитчелигинен ана тилге да үйрөтүп, адепни намысыны маганасын да аңлатып, ашкы адетлерибизден да хапарлы этмейесек, чыбыктылыгында бүгүлмеген казыклыгында бүгүлмейди. Уллу болсо айтканыбызны этмезле, акылдан калганга көз тиеди, акылга көз тиймейди деген сөз бар. Нек тиймейди? Har kim kesini акылын жаратканы үчүн. Сабиледа уллу болсала кеслерин акылларын сайлай башлайла. Ата-ананы разы этмеген бала артта кеси да кубанлык түлдү баласынан, Аллах сакласын. Бүгүнлүктө баласынан кубанмаган ата-ана да кесини жашоо жолун бир текшерсин, не була кыйнаган болур эм ата-ананан деп. Хар не да көзүүдү. Таймаздан айта артканда болурбуз, алай болсо да суу тама-тама көл болур дейле. Келгиз ана тилибизге бир сагаяйык. Тил кетсе миллет кетет. Кайры кетерикти демегиз, кайсы миллетни тилин алсаң, ол миллеттен болдуң, диниң адетиңде. Десем да кесиңи миллетиңи тас этериксе, башкага кошулалык түлсе, калдың жолда, жарты жолда. Тилди тарихибизден, адетлерибизден да хапар айткан. Корккан коркууңа түбегинде келлей, кесибиздин республиканы ичинде куру карачайла жашаган элледе ана тилдерин билген сабиле бек аздыла. Ол калайга барган затты. Кеслерини ана тилдерин билгенлери үчүн бүсүрө өткен замалла келдиле. Уллула кеслеруа бет-бетке караса бет жерге карайт дегенлей, бу телефон ушакта ол жорук сакланмаганы үчүн ушагуусуз сүйлөшүп коябыз. Кесибизни миллетини үстүнөн айткан сагатыбызда көпчүлүккө айта эсек, жамагатка аваз бере эсек, келегиз ички сөзүбүздү ана тилде айтаяк. Жармалап, сагаллап түл таза ана тилибизде. Башка миллетлерде жокту ол адет. Бирин орусча, бирин кесини тилинде айткан. Бизни сүйлөшкенибизде ва айтымны жартысы орус болганы үчүн башкалада аңларыкла нени үстүнөн айтканыбызны. Ол биринчиси. Экинчиси адеп намысыны үстүнөн сүйлөшкен саатта эң биринчи каллай тил била сүйлөшөбүз, кайсы сөзлөрүнү хайырландырабыз, аңга эс бөлүргө керекпиз. Баш ие, үй биче, сөзлөрүнү ушагуулуу болгонларынан тышында да каллай терем маганалары барды. Каллай сый бериледи ол адамларга ол сөзлөрүнү үсү бла. Сагаттагылава, калай айталла аузларын толтуруп, тап уллулады. Аны жашчыгы үйдегили болду, муну кызчыгы тышына чыкты дерге тыйынчлыт. Аны жашчыгы муну кызчыгына ачык болганды, алай демеклик жүрөгүндө сезим тууганды. Жашым, кызым деп сөйлөшкен айыпты, кесник болганын көргүзүп. Жаш кыз, саби, абадан жаш кичче кыз, ортанчы, аттыларын да айтмагаллай, таныталырчады, аңлатырчады. Көрген этет, көчкен арбасын жегет. Чыпчык уяда нени көрсө аны этет учканда, үйдө уллула кайсы сөзлөрүнү хайырландырсала, сабиле да аны эниклерикле, ушагуусуз сөз жүрүтмейик. Ол баары да намысыны шартларылла. Биягы тилге кайттыкмы? Ана тилди миллет калан тутуругу тамалы. Үчүнчүсү, миллет тилленде Аллаху Тагала бергенин эскере, иманны жолун сайласак апчымазбыз. Иман деген сагатта куру тыш карамы бла, кийими бла танытқанны айтмайма. Иннетини тазалыгы бла. Ол коесең, аны кийиминен, аны сакалынан не барды, уллу гитче ата-ана айырмы есе, кайын кач деп аңлама есе, адамны кыйна есе деп тарыккалланы кайсы бирибизде эшиткелей турабыз. Адамлык деген иманны амалсыз шартыды.
Керти иманы болган адамны адамлыгы болмай мадары жокту. Адамлык болса улуну гитжени, ананы атаны, кайынны кимни да сыйлай билдикти. Аллай Хава болган үйдегиде өскен кыз болсун, жаш болсун, тышында да, кеси үйдегили болса да аны эниклерикти. Жашоо түрленгенди, бек түрленгенди. Устазланы, сокталаны окутурга, врачланы, ауыргаланы багарга заманлары болмаганча, кагыт чоттон, көз баулук роликледен дейик. Аталаны аналанды заманлары болмай калганды сабилени үретирге. Аталабла теңликте аналада иштейли. Кими сомду галас этет, кими окуп алган билими бла ишлерге сүйет. Бусагаттаба Аллай бир жүклейле ишлегенни кесигиз билесиз. Алай болса да барында үйдеги үчүнө тээсек, сөзсүз да эмзарли, эм маганалы сабийни түзүүн өстүрүү болурга тыйынчлыды. Халисин аруу эткен бла бирге ишлерге үретирге керекпиз. Маңлай тер атып ишлер хисап аз болганды, бүтүн да шахардагылага, эриккеннен тап эсириктен да ачка бла ойналган жерлеге баралла, керексиз зат ичелли. Өзгеше этмей, сиңирле жок болуп калырла, хайырландырылмаганнан. Алайсыз да каруусуз болуп баралла. Тамам жеткен жашланы кимини белли ауруйду, омрау, чымылтыры, жашаналауа, пычакка түшмей кутула алмайла. Ишлемегенликтен. Ишлеген да етіп жашаған, таза хамтланы ашап жашаған аталарыбызны, аналарыбызны берекетлерин Аллах берсин. Ишлерге ыйлыкта ашарга тапма дегенле болмаз үчүн хар не түрлі ишлини да этерге керекти. Министр куллукла хар бирине да жетип барлык түлдү. Ачкага, рызкыга мыллыгыбызны атып, эң багалы затларыбызны да унутмайык. Шайтан дүниямал кесин сүйдүрген да, сүрдүрген да этеди. Эткен рызкыбызны да түз жоя билмейбиз сора, зыраф этмей. Бусаатта миллетибиз чуклап турганчады, түкүрлүр кереклиси жок эсе. Сынау түшсе бириги үченди, тобага кайтучанды миллетибиз. Кыйын аурууланда сынадык, жер тебиреңенде көрдүк, казабатында көрөбүз. Өртени кең жайылгандан Аллах сакласын, түшүнүр заман жеткенди.